Саламатсыздар, урматтуу Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү, биз кайрадан өзүбүздүн цензурасыз маекти баштап отурабыз. Ал эми бүгүн эч кандай жаап жашырбай цензурасыз айта турган темабыз бул айыл чарба. Фермерлердин, дыйкандардын маселеси жана алардын чечүү жолдору тууралуу маек кылууну чечтик. Ал үчүн биз азыркы тапта практика, тагыраак айтканда ошол дыйканчылык, фермерчилик менен иш алып барып жаткан Ырыскүл Акимжанова болду. Чакырдык. Биз азыр баштай турган темабыз бул баягы эле дыйканчылык, фермерчилик болуп атат. Анан кийин баягы жаздын бір күнү бир жыл багаттап коет. Ал эми жаздын камын кышта көр. Азыр мына 10-15 күндөн кийин жаз башталат. Бизде азыр кандай абал бар, кандай коркунуч бар, ушунун баардыгын азыр сиз айтып берсеңиз. Мисалы шаардыктар, же болбосо ушул дыйканчылыктан алыстаган адамдар биз билсек, же болбосо ушул айылдагы дыйкандар деле бизде кандай проблемалар бар экенин, эмне кылып чечсек болот, кайсыл жакка багыт алышыбыз керек, ушул боюнча сиздин пикириңиз тууралуу. Айыл чарба тармагы азыр кандай абалда? Саламатсыздарбы, ушул конокко чакырганыңыздарга чоң ыраазычылык. Сиз аябай жалпылап суроо берип койдуңуз. Мен азыр чекесинен ыйлап баштасам, кайсы бирин айтып жетишкенин да билбейм. Эң актуалдуулугу кайсыл азыр проблемалардан? Азыр негизи жана сиз айткандай күздүн камын биз кышта дагы эмес, ушул ноябрларда кийинки жылдын камын ошондо көрө баштайбыз. Ошондо ошо дыйкандар менен сүйлөшүп, ошол алдын ала үрөндөрдү заказ берип, ошол үрөндөрдү алып келип, аларды рассада кылып өстүрүп, ушул февралдан баштап рассада башталат. Анан майларда ошол көчөттөр кайтара биз таратып беребиз да. Ушул сыяктуу процедура айыл чарбасында эч качан күзү болду, түшүмдү жыйнап алды, деп жатып калган мындай бир момент болбойт да. Баягы дөңгөлөктөр айланып, анан биз мына Байын компаниясы ушу экспорттук компания болгондуктан жыл сайын бизге болгон биздин партнерлорубуздун ишеними арткан сайын бизге болгон андай контракттар, заказдар көбөйгөн сайын биз дагы чоңойгонго мажбур болобуз да. То есть канчалык өндүрүштү көбөйтүш керек, заказдарды көбөйтүш керек. Ал үчүн көбүрөөк дыйкандар менен иштешкенге туура келет. Биздин өзүбүздүн мисалы менчик жерибиз жок. Ушул дыйкандар менен иштейбиз. Ошондуктан көбүрөөк дыйкандар, ал үчүн ушул көбүрөөк жерлерди кыдырыш керек. Мындайча айтканда дыйкандарга сиздер заказ берет экенсиздер да. Мага мисалы күзүндө же болбосо жайында баланча тонна мөмө керек, жемиш керек, же болбосо дагы ушундай продукциянын ушунча тоннасын беришим керек. Анан ошондой канчалык дыйкандар менен иштеше баштаган сайын алардын бүт расходдорун биз кайтара жаап беребиз. То есть ошол эле декабрда баштап алар менен иштеше баштаганда келерки жылкы ошол расходдорун биз ошо декабрда беребиз да. Бир жылдын акчасын берип, мынакей акчамды бердим, эми сен ушуну иштетип бизге түшүмдү бересиң. Сенин башың оорубаш керек, ушул акчаны керек деп туруп, кийин ошо күзүндөсү ушул акчаны баягы түшүмдөн кемитип бизден кутул деген неме да. Эми мисалы баягы эле кредит ФСК деп коет, ошол кредитти ала турган болсок, бизге баягы процедурасы бюджеттен бекитип, анан Минфин тиги немелерге которуп, анан банктар биздин заявкаларды карап ошентип отургуча биз где-то бир май, июньдарды алып калабыз да. Демек, кышында берилген өкмөт азыр кечээ мисалы премьер-министр, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров айтты, биз 6% насыяларды беребиз деп. Эми анын алганыбыз майда экен да. Мен ошол тепиш болуп отуруп. Ошентип процедура менен кеттеп атканда апрель, майда алабыз ал акчаны, бирок биз ал акчаны декабрда керек деп дыйкандарга берип, андан башка биз жанагы неметкен консервациянын немесин, крышкасын бүт бардыгын Россиядан заказ кылган. Банкасын Россиядан, этикеткасын Россиядан. Биз аны заранее тапшырып алып келебиз да, тапшырык менен. Ошону биз 6 ай, мына декабрь, январь, февраль, март, апрель, май 6 ай жөн эле башка
жактан кредит алып, аларга берип, алардын процентин биз төлөп отурабыз. Мисалы жөнөкөй мисалы 1 гектар 2 гектар менен иштеген дыйкандар бар да. Мисалы жазында, кышында ойлонот, жазган мал эмнени сепсем, жүгөр сепсемби же кызылча сепсемби. 2 гектар жеринде балким чөп себип коет. Мисалы да, аларга деле ошол кыйынчылыктан да, бул жанагы 6% арзандатылган кредитти алуу. Мисалы мен азыр 2 гектарга сабыз айдагым келсе же кызылча айдагым келсе, мен барып банкка барып арыз жазсам, мен майда алат экем да. Ал процедура ошол барып калат да. Майда алгачкы мөмө жемиштер бышып баштайт. Сен жер айдашың керек. Эми ал өкмөттүн проблемасы. Өкмөттүн проблемасы деген алардын аткара турган иши. Кийинки маселе мындай. Мисалы жакында эле азырда талкуу болуп атат, ишке ашып калат, ишке ашпайт деп ар кандай айтылып атат. Жанагы айыл өкмөттүн балансындагы жерлердин 75%-ын айыл чарба министрлиги өзүнө алып атат. Бул эмне? Биринчи максаты бул болуп атат, сиздерге окшогон ири компаниялар, кооперативдер алып иштетсин. Анткени мурда мисалы айылда бир айыл өкмөттө 50 дыйкан келип, баягы 100 гектар жерди бөлүп алышчы да. Анан ар ким ар кайсын сепчи дагы ал объем көргөзбөй калчу. Мисалы сиздикине окшогон ири компаниялар же кооперативдер келип туруп 100 гектар баарын өзүнө алып туруп айдатууга мүмкүнчүлүгү бар да. Бул жагынан келгенде ири компанияларга кандай пайда бар? Сиздерге мисалы плюс жагы барбы? Албетте, мисалы ушул саясатты в целом как саясат катары мен колдойм. Бирок мен кээ бир мындай бир процедурный жерлеринде ынанбаган жерим бар. Ошон үчүн мен өтө колдойм деп деле кеткен жерим жок. Негизинде общий колдой турган болсом, процедурный жактарын алганда мен колдобой турган жерлерим болуп атат да. Туура идея, бирок механизм. Туура ошондой. Идея туура, бирок ошол кандай бөлүштүрүш керек, ким бөлүштүрүш керек, кимге бөлүштүрүш керек. Ушундай тарабынан бир аз мен ынанбаган жагттарым бар. Мисалы ал жерде аукцион болот дейт. Мисалы сиздин компания менен менин кооперативим барат дагы, ал жерде экөөбүз талашабыз. Мындайча айтканда талашканда эмне? Кимибиз көбүрөөк ошол арендабызга акча бере турган болсо, ошонубузга берет. Мисалы сиз 1 сом берсеңиз, мен 1 сом 10 тыйын десем, мен алып кетем. Же тескерисинче, мен 1 сом бергенде сиз 1 сом 10 тыйын. Демек ал жерде деле атаандаштык бар, пайдалуу болот го дейм. Жок, бул өтө керек нерсе. Негеден ушул кезге чейин элим ошол жерлердин баардыгын бырчалап элдин баарына таратып ийген үчүн бизге ошогон чоң компаниялар өнүгө албай келе жатат. Негеденде бизге чоң жер керек. Ал чоң жерди иштетиш үчүн чоң техникаларды алып келишин керек. Биз ал техникаларды алып келгенге даярбыз, бирок ошончолук чоң жер бизде жок да. Даярбыз, бирок жок. Анын баардыгы ошо элдин колунда болчу. Эгерде действительно бизге аябай чоң аянтты бере турган болсо, мен мисалы азыр аябай чоң дүйнөлүк стандартта курула турган мындай завод курабыз деп ошого кетип атабыз. Анын ошол завод непрерывно иштеш үчүн 2,5 миң гектар керек мага өзүмө. Демек, бир ишкер ошол айыл чарба менен иштеген ишкерге бер жагы эле 2,000 гектар, 2,5 миң гектар. 2,5 миң гектар эмесе, мен чоң техникаларды алып келип, ошол техникалар иштегенде дагы алар үзүлбөй иштеш керек. Мисалы башынан түштү, аягына чейин ошол только помидор болуп, помидорду собирать этип иштеш керек. Ортосуна келип, мисалы бир дыйканда, жок мен помидор экпейм деп жүгөр эгип таштайт. Ал техника аттап өтөбү. Ушул сыяктуу маселелер аябай көп болот. Өзгөлтүксүз 2 гектар мындай учу кыйры жок 2 гектар, 2,000 гектар керек. Ошол жерде анан кийин жана океандагыдай болуп айдап жүрө бересиң. Ал маселе макул. Бул эми кооперативдер дагы эгерде ишке ашып кете турган болсо, жана 75% министрликтин колуна өтүп ишке ашып кете турган болсо, анын дагы механизм иштелип чыгат болуш керек. Бул колдойм, бирок ошол механизм иштеп чыгыш керек. Эми макул, сизде 2,000 гектар жер бар. Бирок биз былтыр көрдүк, айыл чарба тармагында суу жетишсиз болду. 2,5 миң гектар эмес, 2,5 гектарды сууга албай калдык да. Мисалы Кызылчеке болду, мушташып дыйкандар айласыздан ошого барып атышты да. Анан макул 2,5 миң гектарды Рыскүл Акимжанова алып иштетип атат. Нар жагында кандай болот? Суу жагы бар, анан кийин суудан тышкары жердин салыгы бар. Салыгын 3 жылга азыр салыкты токтотуп койду. Анан дагы көптөгөн маселелер бар да. Жердин семиздиги бар, мисалы жалпак тил менен айтканда, анын кыртышынын канчалык
пайдалуу же болбосо өсүмдүктү канчалык жакшы өстүрө алат дегендей. Ал жагында кандай болуп атат абал бизде? Ошол эле ирригацияга да быйыл аябай көңүл буруп канча бир миллиард сом которулуп атат. Азыр мисалы сиз мен бул жака кирип келе жатканда мен дыйкандар менен сүйлөшүп турдум да. Ал айтып атат, биз силерге иштеп берели дейт. Менде жер бар дейт. Бирок ал жанагы өкмөттүн балансындагы жер, арендада жер турат. Мен дейт капельный орошение койгонго макулмун, бирок ал аренда бүтүп калгандан кийин мен аны эмне кылам деп атат да. Эми кече Минсельхоз немеге барды, жогорку кеңешке барды. Ошол жерде Акылбек Жапаров, ошол биздин министр барды, ушул айыл чарба тармагы боюнча талкуу болду. Ошол жерде мен баардык суроолорду карап отурдум да, 70% ошол суроолордун баардыгы сууга келип такалды. Бүт баары ошол суу. Чындыгына келгенде дыйкандар мисалы налог жөнүндө сүйлөгөн эч ким жок. Чынына келгенде кредит жөнүндө мындай көйгөй кылган эч ким деле жок да. Дыйкандардын баардыгы азыр суу маселесин эме кылып атат. Жери менен суу болсо акчаң деле кереги жок, өсүп багып алып жатат. Эми бирок азыр ошол эле суу боюнча капельный орошенияга качан эле өтүшүбүз керек болчу да. Эми капельный орошенияга өткөндө кече Минсельхоз неме бериптир, капельный орошенияга кредит бердик деп атат. Мен ушул саясатка бир аз кошулбайм да. Он дыйкан дейли, он дыйкан ошол жерге капельный орошенияны койду дейли, ар кимиси өзүнчө кредит алып койду. Он жерге скважина курушту. Анан ошол скважина жайында иштей баштады. Анын бар насос менен, электричество менен иштейт. Биздин лампочканы, биздин мамлекет биздин жөн эле лампочканы обеспечивать эте албай аткандан кийин электроэнергия менен жайындасы ошончо азыр элестетиңиз. Бүт өлкө боюнча ошончо дыйкан насосду иштеп баштаганда эмне болот? Кайтара эле ошол насосту обеспечивать эте алышпайт булар электроэнергия менен дейт. Эмне болот? Дагы эле дыйкан күйөт, дагы эле ыйлап кала берет. Плюс анын үстүнө еще жанагы кредиттин процентин төлөйт да. Чыгыш жолу кандай? Мисалы сиз ошол ошолдун үстүндө жүргөн адам катары. Чыгыш жолу, мисалы мен ошол акчаны аябай көп акчаны бөлдү ошо капельный орошенияга, кредитке да. Эге ошол акчаны майдалап кредитке таратып бербестен, еще дыйканды карызга батырбастан, ошол акчаны бербей эле мурда Советтер Союзунда калган скважиналар бар. Ошолорду ишке келтирсе болот, ошол акчага элечи. Андан башка мисалы аябай чоң аянттар бар. Ошонун ортосуна скважина куруп берсин да, ошол жерден анан өздөрү таратып кетсин. Дыйкандар таратып кетет. Мындайча айтканда, ири кылыш керек экен да, майдалатып өзүңөр жаныңарды бактып кыла эмес. Ошол мисалы ошол мамлекеттин задачасы ошондо да. Чоң скважиналарды куруп берсин, бурит берсин, ошол казып. Всё. Дыйкандар андан ары өздөрү тартып эле кетишет. Өздөрү кылып бербестен, еще кайтара дыйкандарга капельный орошение деп аларды карызга батырып, аны электроэнергия менен обеспечивать эте албайт, аны мен көзүм жетип эле турат. Баары бир свет өчөт. Свет өчкөндөн кийин суусу да чыкпайт, дыйкан да күйөт, еще карызга дагы. Арыгы жок. Эч нерсе жок. Кудукка ишене алган адамдар. Анан бул нерсенин аябай жаман жагы, капельный орошение аябай жакшы мындай чечим да. Дыйкандын ошо капельный орошенияга болгон ишеними кетип калат. Бул жаман нерсе турбайбы деп. Экинчи кайра айтып келбейт. Эрте кайтып келбейт. Эми ушул жерден да мисалы жанагы биз агымдын сууларды билебиз, арыктагы суу жанагы кыргыз айтат эмеспи, суу таштан ташка тийип бышылат депчи. Анан ал жерде эмне деген элементтер менен келет да. Мындайча айтканда байып келет суучу. Түрдүү кристаллдарды чогултуп келет, анан кийин ал
топуракка пайда берет. Биз өстүрүп аткан ошо эмне өстүрсөк дагы ошону мындайча айтканда жакшы байытып берет. А жердин түбүнөн сордурулган сууда кандай болуп калат? Мисалы ошол курамын айта турган болсок. Аны зыян пайдасы болбойбу? Анткени биз баарыбыз эле азыр ыйлап атабыз, эмне десе жердин семиздиги кетип калды, же болбосо жердин баягы курамындагы пайдалуу микробтор жок, же болбосо пайдалуу бактериялар эчтеке жок депчи. Ошонун баарын каяка жогулат? Ошонун баардыгын жанагы арык чөөк кылып сугарып, ошол суу агызып кетип атпайбы? Эгерде капельный орошение кыла турган болсо, ошол бассейни болот, ошол бассейнге биодобавкаларды кошот, минералдарды кошот, витаминдерди бассейндин өзүнөн ошол жерден аралаштырып алат дагы. По каплям ошол тамчылатып ошол неменин өзүнө, өсүмдүктүн тамырына өзүнө кетет дагы. Андан башка жактан суу кетпеген үчүн эч кандай минералдар агып кетпейт. Мындайча айтканда точечный бар экен да бардыгы. Эми ошол минералдар, мисалы биз азыр айтып атабыз, жер семирткичте биз билгенден баягы ак бир унга окшогон нерсени эле чачып семирттик да жерде убагында. Эми азыр кандай экенин билбейбиз. Анан кийин биздин топурактын деңгээли жана өсүп чыгып аткан түшүмдүн сапаты кандай болуп атат? Мисалы ошол эле коопсуздук жагында. Мисалы ошонун курамы, мен жеп аткан ошол эле кант кызылчасынан чыккан кумшекердин курамы толук кандуубу, же болбосо ошол эле мен базардан союз алып жеп атам. Аны сизге окшогон бир дыйкан өстүрдү, мен алып жеп атам, анын курамында эмне бар экенин билбейм. Анткени бизде аны союзде пайдалуу экен, союз зыяндуу экен деген эч ким жок. Дыйкан өстүрүп келди, жеп атабыз, аны өзү да жеп атат. Мынау тамак аш коопсуздугу дегенде дайыма эле биз даяр продукциянын коопсуздугун ойлонобуз да. Мындайча айтканда кампада турган азык түлүктү эсептейбиз да биз көпчүлүгү. Анан жок. Анан биз жеп аткан, например, консервацияны же даяр продукцияны ошону караш керек деп ойлонобуз да. Бирок чын-чынына келгенде тамак азык коопсуздугу ушул жердин кыртышынан башталат. Жердин кыртышынын сапаты дал ошол жер семирткичтерден, ошол жерди иштеткен дыйкандын өзүнүн ички абийиринен дагы көз каранды да. Андан тышкары бизде азыр аябай көп жер семирткичтер сырттан келип атат. Бизде өзүбүздө жер семирткич чыгарган эч кандай бир фирма жок. Ошол сырттан келген жер семирткичтердин качествосын карай турган, сапатын текшере турган бир да лаборатория жок. Демек бизде импортер мен айтып турган болсо, ошону биз ишенип, баягы бир кагаз көргөзүп койсок, мынакей сапаты мындай десе, ошого ишенип келгенге мажбурбуз. Ооба, мисалы кээ бирлер бар да, бизде органик, таза дейт да, кантип ошол органик. Бизде мисалы толтура ошол эле маалда баягы Советтер Союзунан калган Килейген университетибиз бар да, агрардык университет деп коебуз, институт деп коебуз, анан ал жерде деген жылына канча студент чыгып атат. Анан кийин бизде баягы эски лабораториялар сакталган эмеспи? Лабораторияга мисалы мен унчукпай эле коем, мисалы ошол эле бизде сырткы рынокто өзүнүн ордун таап калган биздин балчылар да, бал аябай жакшы кетет экспорткачы. Ошолор өздөрүнүн балдарын кайсы жактан экспертизаны өткөрүп келет. Кыргызстанда өткөрбөйт алар. Ошол эле Москвага, ошол эле Алматыдан өткөрүп келишет. То есть ошончолук аябай жакшы результат бере турган бизде лабораториялар жок. Кээ бир лаборатория частныйлар бар, бирок алар аккредитациядан өткөн эмес. Бул кимдин мойнунда? Эми мамлекеттебиз. Мисалы, мындай карап турган болсок, мен жыгач устамын. Өзүм жыгач менен момундай үстөл жасадым. Буну мен өзүм сатам. Менин милдетим, менин укугум, же болбосо бул менин проблемам. Бирок айыл чарбага келгенде эмнегедир айыл чарба министрлигин какылай беребиз. Анткени мен жыгач уста болуп туруп столду даярдап сатканыма экономика министри эч кандай таасир бербейт да. Жардам бербейт. Мен өзүм жыгач табам, өзүм балкамды алып келип, өзүм мыгым менен өзүм жазды каалаган дизайнда жасап сатам. Өтсө өтпөсө ал менин ачкачылыгым же болбосо менин чыгашам. Дыйкандар болсо кээ бир учурда мен ойлоном да. Балким жөн эле министрликти какылап атат, алар деле тиричилигин кылса да депчи, мисалы өз алдынча. Анткени азыр бизде базар экономикасында бардыгы кантип тилин табат, кантип ыгын табат, ошону менен жашайт.
Өзү негизи ушул айыл чарба министрлиги башка министрликтерден айырмаланып, тышкы саясатка аябай көз каранды да. Башка министрликтерден айырмаланып. Анткени бизде ушул дыйканчылык, ушул эле айыл чарба продукциялары, негизи эле айыл чарбадан чыккан бүт өндүрүлгөн нерселердин бардыгы биз сырткача сатабыз, экспортко кетет. Бизде ички өндүрүш жок. Ошол эле этти ала турган болгондо деле базарга түшөт, акыры биздин базарыбыз бардыгы сыртка кетет. То есть кайра иштетүү мүмкүн эмес бизде, биздин шартта. Бизде ошончолук кайра иштетүүчү өндүрүшчүлөр аз, ошончо объемдуу. Мисалы, сиздин өзүңүзгө токтололу. Мисалы, мен билишимче, Расул Акимжанова гектарлап помидор эгет. Ал помидор бадыраңды алат дагы туздап, ылык ыкмасы менен консервация кылып туруп, кошуна мамлекеттерге сатат. Башка дыйкандар же болсо башка ишкерлер деле ошондой кылып бир аракетин көрүп атат да. Мисалы, сиз ошол эле өзүңүздүн деңгээлиңиздеги чакан ишканаларыңыз бар. Ошол ишти кылып аткан. Анан кийин сизге окшогон дагы бир 10 чакты ишканалар бар деп коелу. Алар дагы ирилетүүгө мүмкүн эмеспи? Мисалы, сиз деле ушул кирешелерди дагы чогултуп, мисалы, бүгүн эми 10 көрсөткүч деп коелу, көрсөткүчү 10 болгон. 10 тонна чыгарып атасыз, мисалы. Эртең аны 15 тонна же 12 тонна, анан 20 тоннага жеткирүүгө. Мисалы, сиздин мисалыңыз менен айтсак, сизден башка да көптөгөн дыйкан чарбалар бар да, ири өндүрүм чыгарган. Сырткы игроктор да, сырттагы бизге заказ берем деп келе жаткан биздин клиенттерибиз. Любой Кыргызстандын ушул айыл чарбасы боюнча кызыккан клиенттер эң биринчи чоң компанияларды тандашат да. Чоң компания, экспортный компания. Аларга ишеним чоң. Бирок ошого келип туруп бизге аябай чоң заказды бергенде биз аны ала албай калып атабыз. Мисалы, мага Пятерочка деген Россиядагы бир эле Екатеринбургдагы, ошол Екатеринбург боюнча ачылган Пятерочканын менеджерлери чыгып айтып атат. Ар бир ай сайын бизге 3 вагондон союз бизге поставка кылып тургула деп атат. Бирок мен ал заказды ала албай атам. Неге дегенде, мен ошолунчо союзду сактап ала турган биринчиден жерим жок. Экинчиден холодильнигим жок, же объем жок. Бирок алар, мисалы, ал дыйкандарга келбейт да. Чоң бизге окшогон. Кимдир бирөөнүн канча бир тонна союз ичирип атат, бирок аны сата албайт. Сата албайт. Мен, мисалы, ошончо чоң логистика центр курайын, мага мындай заказ келип атат. Бул жакта дыйкандар ыйлап атат. Экөөнү бириктирип туруп, биз дыйкандарды алып тиги жакка өткөрөлү. Дей турган болсо, мисалы, мага азыр жер бербейт. Ал үчүн мен жер сатып алышым керек. Жер, ошончо жер сатып алганга вложение опять так же. Эмне үчүн биздин ушундай негизги ишмердикке эмне үчүн, мисалы, биздин мамлекет не участвует да? Эмне үчүн бизге бир жардам кылып же кредиттенби, же жерденби, же бир эч кандай нерсесин механизмдер дагы жок. Сен дыйкансың, өзүң айда, өзүң сеп, өзүң бышырып, өзүң сат. Андан башка нерсе жок. И притом, мисалы, дыйкан. Баягы торпок чуркаса саманканадан ашпайт дегендей. Дыйкан өстүрсө, базардан башка вариант жок. Чуркка барган жери эле ушул базар. То есть вариант жок. Эгерде өндүрүшчүлөрдү бизге ушундай бир жардам бере турган болсо, аларга дагы вариант болмок. Кааласа өндүрүшчүгө бер, кааласа базарга сат. Дагы бир маселе да, мисалы, биз баягы экспорт айтып эле ураан кылып беребиз да. Мына баланча мамлекетке экспорт ачылды, баланча мамлекет менен экспорт жөнүндө келишим түзүлдү. Анан былтыр эт экспортко кетти. Эттин баасы 500 сомго жетти. Деликатес болуп калды. Кечээ аз тамакка кошуп жүргөн этти биз конокко гана коюп калдык да. Анан кийин ошол эле союз 100 сомго чыкты. Элдин баары сүйлөп калды, илгери пловду союз менен жечүбүз деп.
Анан ошондой болуп биз экспортко да көз карандык экен. Мисалы тагыраак айтканда, биз эмнени экспортко чыгарсак өзүбүзгө жетпей калат экен. Логистика жок. Мисалы бизде Кыргызстанда жылына 5000 тонна сабыз желет. Болжолду айтып атам да, 5000 тонна сабыз желет, 5000 тоннадан артканын саталы. Артпаса Кыргызстанда калсын. Өзү негизи бул нерсени мындай сырттан бизнес көз караш менен карап туруп, мен ошол кезде ошо этти запрет кылганын туура көргөн жокмун да. Бул рынок деген өзүн өзү балансировать этет. Эгерде быйыл ошол сабыз действительно ошончо объемду сыртка дайыма алып кете бере турган болсо, биздин дыйкандар ошончо көп объемдогу сабызды алып чыгат дагы баасы еще кайра. Баасын алып чыкмак да. Бул бир эле случай болуп атат, бир эле жолу болуп атат да. А эгерде дайыма ошондой экспорт боло турган болсо, капусталарын эгип алып, бардыгы ошол жерде калып атат, сасыган бойдо. Мисалы, Нижний Сокулукка барсаң, жөн эле барсаң, аба сасый берет да. Эмне деп таң калсаң, ошо калып кеткен болот талаадачы капусталар. Жыйноонун зарылчылыгы жок. Жыйнаса еще расход болот. Эми ошондой дайыма ошол 100 сомдон боло турган болсо сабыз, ладно, биз үчүн 100 сом болду. Бирок ошол баа эртеңки күнү дагы 100 сом боло турган болсо, бүрсү күнү да ошондой 100 сом боло турган болсо, баягы неменин бардыгы, дыйкандын бардыгы уже сабызга өтөт. Бул жакшы да. Ошол эле фасоль. Мисалы, ошо кече Таласка бардым, фасольду качан эге башташты. 15-20 болуп калды. Жакын эле, мисалы, Союздан бери эмес экен. Андан мурун жанагы кызыл чегичкен, башка жер жемиштерди эккен. То есть бул ошол рыноктун спросун фасоль боюнча жаап атышат, туурабы? Эгерде ошондой спрос болуп турбаса, ошол эле сабызды 100 сомдон эле дайыма 100 сомдон. Бул нерсе деген жакшы нерсе болот. Баягы Голландия жалаң роза гүл өстүргөндөй биз балким жалаң союздук мамлекет болуп калмак. Мисалы, немеде Украинада, азыр Украина ушундай аракет кылып атат. Булар айтып атат, биз дейт жүгөрүнү нефть кылабыз деп атат. То есть валюта кылабыз деп атат. Элдер нефть сатат, же бир Голландия гүл сатат дегендей да. Булар азыр ошол кукурузаны биз валюта кылабыз деп атат. Биздин негизги таянганыбыз жүгөрү болот. Эми дагы бир коркунуч бар да, мисалы биз дыйкандар аба ырайга көз карандыбыз да. Мисалы мен быйыл кышты көргөн жокмун, анан кийин мынтип карап туруп бир маданий өсүмдүк өстүрдүм сатканга деп. Мен макул 2000 гектарым бар, макул 2 гектарым бар, кыскасы тиктим, тиккенден кийин жан жок. Же тескерисинче. Мен ызыкты сүйө турган помидор өстүрүп алсам, жайы менен күнүн көзү ачылган жок. Мисалы биз ошентип сиз айткандай жалаң эле сабызге же бир нерсеге басым жаза алсак, анан так ошол өсүмдүк же болбосо ошол түшүн бере турган нерсебиз аба ырайга жана суугатка бир нерсеге байланыштуу бербей калса, баардыгы сызык отуруп калбайбызбы? Тиштин кирин соруп. Сиз өзү дыйканчылык кылдыңыз беле? Убагында болгон. Эмнеге таянып сиз кылдыңыз ошону? Эмнеге таянып ошол культураны эктиңиз? Мисалы, ал жерде баягыдай эле жогоруда сиз айткандай, биз баягы базардын суранышын карап. Базарда орусча айтканда не спрос болуп атат. То есть биздин дыйкандар азыр базарды прогноз кылып атат, туурабы? Болжой. Болжогон нерсеси базар. Бирок ал бул нерсе өтө туура эмес да. Аябай менин тим эле баягы ириңдеп көп калган көйгөй жарама тим эле мынтип туруп шеш менен сайдыңыз да азырчы. Минсельхоздо өзү мындай климатическая карта посева деген карта болуш керек. Ал жерде адистер отуруш керек. Бул адистер 2 ай эле отуруп коюш керек дагы. Мисалы, ошол Кыргызстан боюнча бизде канча жер бар. Анан ошол жердин ал жердик картанын бардыгы чынында Советский Союзда уже бар да, ошол данныйларды алып чыгыш керек. Анан Минсельхоз эмес,
жанагындай грантовый немелер бар, компаниялар бар. Алар уже ал анализди өткөрүп койгон. Мисалы мен бир жерде немете жерим боло турган болсо, ошол климатическая карта посева ачам дагы. Бул менин ушул жерде Аравандагы жериме эмне өстүрсө болот экен. То есть ал жерде жердин кыртышынын мисалы шортуулугу. Ал жерде мындай шортуу. Анан жайдын узундугун, температурасы. Анан мындай. Ошол бүт анализдердин баардыгын суусу, почвасы, ошол климатика бүт баардыгынын немеси болот да. Анан ошону алып туруп анан кайтара ошонун жыйынтыгы. Бул жерге наны эксе болот, наны эксе болбойт, наны эксе күйүп каласың деген климатическая карта посева деген болот да. Мисалы, ошол эле Аравандын төмөйүн деген аябай ысык жери бар да. Ал жерге мисалы бадырың эккенге болбойт. То есть бадырың эксе болот, бирок пайда көрөт, бирок аны жай бойдон эге албайсың. То есть кичине эле жаз убагында берет дагы, дальше уже неме болуп кетет. Ысык болуп кетет дагы, бадыраңдын, помидордун гүлдөрү чаңдашпай калат. То есть чаңдашпаса, ал түшүм бербейт. Эми бул жерде мындай суроо бар да. Кичине каршы чыга турган нерсем. Себеп дегенде, ошол эле кече таластан келип атабыз, таластыктарды арыбыз экпейт. Ал жанагы айыл өкмөттүн министрликтен эч кандай алдын ала прогнозу жок эле, же болбосо жанагындай анализи жок эле билет. Бизге дарыбыз өспөйт, кечирип кой. Бизге же бул кайракы жер, же болбосо бул жерде суу азыраак болот, же биз төбүрчак айдайбыз, фасоль айдайбыз, же чөп айдайбыз, же арпа айдайбыз, болду. Анткени башка нерсе эксек өспөйт. Бул жерде мындайча айтканда, тажрыйбанын негизинде анализ бар да. Мисалы, ошол эле таластын өйдө жагында помидор бадыраң экпейт. Неге дегенде алар бышып жетишпейт. Ылый жагына тескерисинче эгин экпейт, күйүп кетет. Ушундай түрдө да, мисалы, чүй боорунда деле. Айтышат, бул жака пахта эккенде пайда жок. Кечирип кой, мен кызыл чайдаганым жакшыраак. Анткени биз баягы канча бир жылдык тажрыйбабыз бар да, ошол эле дыйкандардын. Бул жагына келгенде айыл чарба министрлигинин зарылчылыгы жокпу дейм. Анткени ар бир дыйкан өзүнүн аймагында, эгерде эле башка бир аймакка барып жаңы жер иштетем деп барбаса, өзүнүн аймагында эмне канчалык деңгээлде өсөрүн жакшы билет да. Ошол эле чүйлүктөр климат бирдей эле деп бул жака төбүрчак айдап көрүштү, бирок таластыктай болгон жок. Айыл чарбанын прогнозунун зарылчылыгы жокпу дейм да. Азыр сиз чиновник катары неметип атасыз да, өлүп кетсин, ар ким өзүнүн немесин кылсын. Тажрыйбасын, мурунку тажрыйбага таянып иштей берсин. Өлүп кетсин, өздөрү билет деп коет да. Бирок мындай анализге келгенде, мисалы бизге окшогон чоң инвесторлор келгенде, бизге окшогон чоң өндүрүшчүлөр келгенде, ошолор анализ кылат да, кайсы жерден эмне кылса болот экен. Ошондой нерселерге мисалы керек. Түшүндүм. Эми бул жерге келгенде азыр бизде эки суроону берейин. Кыскараак жооп берүүгө аракет кылыңыз. Бизде канчалык пайыз менен ала турган болсок, жазга даярбыз, дыйкандар. Жалпысынан алып келгенде. Кыргызстан аймагынан алат. Мисалы, дыйкандар даярбызбы? Майдачы дыйкан, ири дыйкан чарбалар, сизге окшогон чоң компаниялар. Эмнеге жазгы иштерине биз даярбыз. Биз мисалы мамлекеттин бир кандайдыр бир жардамына күтүп отурбай эле өмүр бою өзүбүздүн баягы ишибизди өзүбүз кылып жүрүп биз уже көнүп калганбыз. Иштер жүрөт экен буйруса, мамлекет жардам береби бербейби. Бирок ошентсе да жакшыраак болуш үчүн эмне жардам керек эле? Эки ооз сөз менен. Азыр эмне мамлекет эмне кылыш керек? Мисалы, мен айыл чарба министрлигине айтып атам. Айт, вопросторун айт, маселелерин кой. Мен азыр чечип берем деп атам. Мисалы, ушундай деңгээлге келе турган болсо, эмнелер да суранат элеңиз? Жалпы дыйкандарга. Суу маселесин чечип берсин, биринчиден. Кредит маселесин чечип берсин, экинчиден. Үчүнчүдөн, чек ара маселеси аябай актуальный да. Экспорт чыкпай калып атат. Чек ара маселеси дайыма ачык болуп туруш керек. Көпчүлүк ушул жерде конокторума ушул суроону берем да. Мына тажрыйбаңыз бар. Маселелердин чечүүнүн жолдорун көрүп атасыз. Айыл чарба министри болгонго даяр белдиңиз? Жок. Себеп? Бардыгын көрүп турасыз сиз.
ырчактарды билесиз, ыкмаларды билесиз, кандай жолдорго барыш керек экенин билесиз. Мен өзім жалғыз азыр барып тұрып бүт системаны оңдай албайм. Неге дегенде, мен азыр айыл чарба министрин аябай жакшы түшүнүп атам да. Ал киши ошол жалгыз барып алып, ошол жерде оңдойм деп атам. Бирок анын ортоңку звеносу бүт саботаждын баары ошол жерде. Бүт системанын бөлүм башчылар, орун басар бүт ошол жерде. То есть эң биринчи ошолорду кеп система тетиги айыл чарбада эмес, ошолорду бүт барын жок, мисалы министр болуп барганда сиз баардык мындайча айтканда иллюстрация деп конуп калып, иллюстрация кыла аласыз да, баарын кетирип туруп сиз билесиз да. Баланча дыйкан чарбада Асан бар эле, тияктан Гүлжамиланы чакырайын. Өткөндө Баткенге барганда Эшмат менен жолуккам, аны чакырайын деп туруп, мисалы ошолорду алып келип туруп иш жүргүзсө болот да. Министр болуп барганда сизде ырчак бар да, жумушчуну мындайча айтканда кадрдык орун алмаштырууну жүргүзгөнгө. Бирок бизде азыр кадрдык жетишсиздик дагы аябай актуальный да. Алар ошончолук канчалык ошолор компетенттүү ошол кадрларды ордун басып берет. Бул дагы чоң. Демек бизде азыр кадр жок, айласында министрликтин ичиндеги баягы эски кадрлар калды. Ошонун менен баягы эски инерция менен жашап атабыз. Кадрлар ким даярдаш керек? Университет бар, айыл чарба университети. Айыл чарба университети бар болгону менен, мисалы азыр бир толковый агроном жок Кыргызстан боюнча. Сиз звонить этип бирөөдөн сураңыз. Бизге окшогон өндүрүшчүлөрдөн сураңыз. Агрономду каяктан алып келип кимди иштетип атат? Бүт бардыгы Украинадан алып келет, Европадан алып келет, немеден алып келип атышат, Турциядан. Эмне үчүн? Ветеринар. Биз ушундай бир кыйын ветеринар дегенди көрдүңүз беле? Ветеринарлар жок. Инженерлер жок, технологдор жок. Мен башка нерсени айтпай эле коеюн. Суунун башында отурабыз. Суу чарбасы биздин. Суу боюнча канча адисибиз бар? Кыргызстан боюнча капельное орошение боюнча эң кыйын, эң алдыңкы деген бир Жамгыр деген жигит бар. Ал дагы түрк. Анын аркасында канчалаган очередте турабыз биз азыр. Ай, Жамгыр бизге капельное орошениени коюп берди. Бизге Жамгыр жаадырды. Эми биз суунун башы болуп отуруп, суу боюнча бир адисибиз жок болгондон кийин. Анан индустриальный нерселерди курганда дагы, мисалы ошол эле жолду дейли. Отуруп алып кыйкыра беребиз да. Эмне үчүн Кытайдын компаниялары курат, анан жей алдык. Бизде жол кура турган бир адисибиз бар. Бар экономист, юрист. Бүт бар менеджер, бүт бар пиарщик, бүт бар юрист. Мен неме менен такси менен жүрөм да. Баягы таксисттерди көп сүйлөйт деп неме кылышат го. Бирок мен отурганда эле өзүм баштайм да. Анан өзүм баштап алардан сурайм. Адистигиңиз эмне? Ар бир мисалы 5 жол такси отурсам, ошонун 4-төө айтат, мен юристмин дейт. Бизде мисалы баягы оборудованиянын бирдемеси сынып кала турган болсо, токарьга барып, ошол бир элементти кайтара ордуна келтириш үчүн 1 жума, 2 жума очередте турабыз токарьга. Токарь жок. Жок. Илгери токарды ПТУ жазып даярдачы. Жок. Алар дагы болгондо дагы азыр мындай жашы өтүп калган кишилер. Алар кетип калса эмне болот? Алардын ордун баса турган токарь жок. Демек бизде техниктер, инженер, агроном. Ветеринар, агроном вообще жок. Демек азыр сиз менен маектешип муну түшүнүп атам. Министрликтин эле өзү эмес, жалпы системаны, билим берүү тармагын бүт системаны караш керек экен. Демек бул министрдин эмес, министрлик кабинетинин төрагасы жана вице-премьерлердин иши. Мен азыр МУКта азыр как раз конференция болду. Ушул кадрларды даярдоо боюнчачы. Анан мага акырыракта сөз келди. Аябай сонун мындай бир сонун сөздөрдү айтышты. Уран. Анан бардыгы мен сүйлөгөндөн кийин тии отуруп калышты. Потому что ушул реальный нерсени айтып атам. Азыр асыл тукум малдарды алып келебиз деп атат,
асыл тукум. Аларды асыл тукумду ошонун баарын ким уруктандырат? Ветеринарыбыз барбы? Алып келе берсе баягы кыргыздын баягы талаада ээн жүргөн малына окшой эле калат да. То есть ветеринар алып келгенде дагы ошол жактын адиси келет дагы бизди адистерди үйрөтөт. Эмне үчүн ушул 30 жылга чейин биз ошолорго даяр адистик үйрөтүп койбодук? Демек мунун баары система экен. Мамлекеттик деңгээлде биринчи адам, экинчи адам, үчүнчү адам чече турган маселе экен. Түшүнүгүмдө президент, министрлик кабинетинин төрагасы жана вице-премьер-министрлер. Биз анда жогоруда кредит, сугат, анан кийин мөмө жемиш сатуу ал маселе экинчи экен да. Мен айттым го, азыр мен баштаганда мыналарыңыз барды 3-4 неме болуп калат депчи, проблема болуп калат деп. Эми бул маселелер алда чечилет деп ниет кылалы. Сиздерге жеңил жаз жана ошондой эле түшүмдүү күздү тилейли. Тилекке каршы бизде убакыт соңуна чыккандыгына байланыштуу көрсөтүүбүздө жыйынтыктап жатабыз. Алдыдагы маселелер болсо дагы кайрылып сизден кеп кеңеш алып, балким дагы студияга ушул маселелер болуп калса жолугабыз деген ниетти билдирели. Ал эми биз урматтуу Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү цензурасыз маекти жыйынтыктайбыз. Бүгүн цензурасыз эч кандай жаап жашырбай айткан темабыз бул айыл чарба тармагы болду. Фермерлер, дыйкандар жана малчылардын ошол өндүргөн товарларын сатуу жана бул жерде товарларды мыктылап өндүрүүнүн маселелери талкууланды. Сиздер менен мен Эрмек Токуров болдум. Кийинки цензурасыз маектерде дагы сөзсүз түрдө актуалдуу маселелерди көтөрөбүз.